шаарында 2009-жылы 1-декабрда төрөлгөн. 3-1 тууганмын. Азыркы убакта номер 1 токтогул Сатылганов орто мектебинде 5-классында окуйм. Мугалимим Айнура Жолдошовна. Мен силерге азыр кызыктуу жомок окуп берем. Байыркы заманда жаш койчу жашаптыр. Бул жигит абдан сүйкүмдүү болгону менен чөнтөгү аябай эле жука экен. Бир күнү кокустан айылдын картаң балыкчынын кызын көрүп калат. Аны көрөр замат ашык болот. Кызды күндүзү кыялданып, түнкүсү болсо түшүндө көрөт. Кыз дагы жигитке ашык болот. Бат эле алар баш кошууну ойлошот. Кыздын атасы кызын улгайган бай соодагерге турмушка бергиси келип, соодагер менен баш кошсоң, биздин да абалыбыз омолот кызым. Мындан кийин ал койчу менен жолукпайсың дейт. Кыз боздоп ойлойт. Жигит буга мындай абалга чыдабай, ал жерден башка жакка көчүп кетет. Баратып чытырман токойго туш келет. Караңгы киргендиктен түндү өткөрүү үчүн дарактын күңдөйүнө жайгашат. Түн бир окуунда ызы-чуу угат. Күңдөйдүн башын чыгарып караса, ак чачтуу токой ажыдары улгайган адамды кармап, даракка байлап жатып, сени жейин, менин эртең мененки тамагым болосуң дейт да ажыдар уйкуга кирет. Анын коңуроогунан токой жаңырып кирет. Баягы койчу акырын барып, карыяны бошотуп жиберет. Карыя жигитке ыраазычылыгын билдирип, өмүрүмдү сактап калдың балам. Сага бул желпингичти берем. Муну менен кимди 3 жолу желписең, ошол замат жашара түшөт дейт. Жаш койчу аябай сүйүнүп, кайра үйүнө жөнөйт. Айылдын кире беришинде тойго бараткан адамдарга жолугат. Көрсө кыз баягы соодагерге турмушка чыгып, той болуп жаткан экен. Тойго улгайган соодагер араң басып баратыптыр. Кыз болсо абдан сулуу. Калоосуз турмушка чыгып жатканы көрүнүп турат. Жаш койчу, менин сүйгөнүм бактылуу болсун. Улгайган соодагерди жаш жигитке айландырайын деп 3 жолу желпийт. Соодагердин бурул чачтары карарып, бетиндеги бырыштары жоголуп, жап-жаш жигит болуп чыга келет. Аш көз соодагер буга да канет кылбай, койчунун колундагы желпингичти жулуп алып, өзүн желпип кирет. Дагы жашаргым келет, дагы жашаргым келет деп кыйкырат. Ошондо ал сөймөйүн оозуна салган кичинекей бөбөгкө айланып калат. Айылдыктар муну көргөн соң, эми буга аял эмес, тарбиячы керек дешет. Ошондон кийин кыз андан куртулуп, жигитке турмушка чыгат. Алар ошентип бактылуу жашап калышат. Мен келечекте доктор болгум келет. Бул кесипти тандаганымдын себеби адамдардын өмүрүн сактап калуу жана аларга жардам берүү. Бул менин максатым. Бул кыялдарды ишке ашыруу үчүн жакшы окуп жана көптөгөн аракеттерди жасайм. Биология жана химия сабактарынан жакшы окуп, көп окуп жана курстарда билим алып, максатымды ишке ашыргым келет.